Bir жолу bir жигит интернетке кирип алып, колуна комузун алып, маселе жарап жаткан сөрөйлөргө жооп берип турган кез экен. Алымдарга асылган көрдүк далай сөрөйдү, накошолордун өздөрүнүн адепсиз кылып жоруктарынан ой жүгүртүп көрөйлү. Эмесе аты чыкпай жер өрттөп таанылгандар көбөйдү, азгырылып жалганга жаңылгандар көбөйдү, шайтандын арам терисин жамынгандар көбөйдү, абийирин төгүп ар жерге чечинип сүрөт чыгарып ачынгандар көбөйдү, акылы жок өзүндөн акылмандар көбөйдү, акыйкатты үйрөткөн, Алланын сөзүн сүйлөткөн, мусулмандын дининен асылгандар көбөйдү, ас келгенсип буларды колдогондор көбөйдү, калышпай ээрчип артынан жолдогондор көбөйдү. Аллахтын калып карына, бул дүйнө кыяматта даңы, анан оңбогондор көбөйдү. Жин тийген айбан адамдар төлдөп эле баратат, бөйрөктөн шыйрак чыгарып, жумурткадан кырыз деп маселени жаратат. Жүн жаткан элди дүрбөтүп, өздөрүнө каратат, хайп менен баштың айлантып, араң турган жаштарга анан бузукуну таратат. Өлбөчүдөй жүрөсүң, мыйыгыңдан күлөсүң, акыры ажалың башка жеткенде караңгы жерге кирерсиң, аттың кылып өкүнүп анан акыйкатты билерсиң. Азапка толгон тозокту ошондо өз көзүң менен көрөрсүң, өкүнүп кылган ишиңе өзүң сөгөрсүң, ал жерден эч ким чыга албайт, түбөлүктүү жашоодон анан армандуу болуп өтөрсүң. А бирок тобо кылган адамдын күнөөсү тоого жетсе да, асмандын ашып кетсе да, тагдыры жакшы чечилет, себеби жаманды жакшы өчүрөт. Ырайымдуу Аллахка дуа кылсаң жакшылап, кечиримдүү Аллахым албетте сени кечирет.